өтө зордук, зомбулук, билимсиздик ушундай көбөйүп баратат да бул сферадачы. Медреседе окуган кыздардын кесиби жок болгондуктан окууну бүткөндө башка агымдарга кетип, же аларга карата зомбулук күчөп жатат. Мындай пикирди парламентте депутат Динара Ашимова билдирип, мусулмандар дин башкармалыгын сындады. Анда өлкөдө жалпы 100дөн ашык медресе болсо, жарымынан көбүндө кыздар, аялдар окуй турганын айтып, дин комиссиясы текшерсин деген талап койду. Медреседеги окуган кыздар бир гана теология билимдерин алып калып атат дагы азыркы учурда. Медресени бүткөндө эч бир специальностьтар жок болуп атат да, кийин иштегенге, бир жерге барып акча өзү баягы тапканга, кыздар ошону бүтүп баары эле күйөөгө чыгып кетип атат дагы, ажырашуулар көп болуп атат. Зомбулук, зордук көп болуп атат. Мен дайыма эртемен турсам 150 мага сообщение келет да, жардам бериңиз дегенчи, ушундай кыздардын артынан. Себеби мына биздин Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы дагы баягы көңүл жакшы бурбай атат. Эл өкүлүнүн мындай пикиринен кийин муфтият расмий билдирүү таратты. Анда өлкөдөгү диний окуу жайлардын 25%-ын гана кыз келиндер түзөрү жазылган. 28 диний окуу жайда кошумча кесиптик билим берүү курстары ачылып, бүтүрүүчүлөрдүн 65%-ы жумуш менен камсыз болгону айтылат. Диний сабак менен биргеликте эле ошо кесиптик атайын билимдер дагы берилет. Турмушка даярдоо боюнча мисалга ала турган болсок, аялдар кыздар медресесинин көпчүлүгүндө баягы тамактарды бышыруу боюнча, кондитердик боюнча, тигүүчүлүк өнөрү боюнча окутулат. 3-4 жылдын ичинде алардын канчасы иш менен камсыз болгондо биз мына анализдеп көргөнүбүздө 60-70%-ы ошол жумушта. Кимдир бир ошо медицина тармакка эметип кеткен, баягы кесиптиктин аркасынан, кимдир бир тигүүчү болуп кеткен, жеке ишкер болуп кеткен, кимдир бир ошол медресенин өзүнө эле сабак берип, ошол жерде эле кесиптиктик дагы берки эмени дагы диний сабактарын да берип жүргөндөр бар. Ош облустук казыяты аларга караган ислам институттарында медреселерде кошумча кесиптик окуулар өтүлөрүн билдирди. Мисалы, Абдыжапар атындагы ислам институтунда кыздар үчүн англис тили, тигүүчүлүк, компьютердик курстар жумасына 3 ирет өтүлүп келген. Бирок быйыл жакында уюштурулат дейт. Диний билимди алышат жана ошол менен биргеликте биз буга чейин мындан мурунку жылдарда компьютер курстары бар, компьютер курстарда окушкан. Англистер курстарда окушкан, алар окушуп, сертификаттарын алышып, керектүү жерде алар азыр эмгек өзүнүн үзүрүн көрүп иштеп жатышаттыр. Жана ошондой эле швейнийлер болуп турган. Быйыл деле ошондой курстарды уюштурабыз деген ниетибиз, планыбыз бар. Аталган институтта 42 кыз, 75 бала учурда диний билим алып жатышат. Алар 4 жыл окуп, диплом алышат. Окуу жайдын ректорунун айтымында кесиптик лицейлер менен келишим түзүлгөн. Ислам сабактарынан сырткары кыздар жана балдар үчүн тил курстары, компьютердик курстар, айдоочулук күбөлүк алуу жана тигүүчү, сантехник сыяктуу кесиптерге ээ болору айтылат. Кесиптик лицейлер боюнча бизге келип мугалимдер сабак беришет, практикага ошол жердин лицейдин өзүнө барышат. Себеби биздин институтта бүгүнкү күнү жабдыктар жок болгондугунан практикага ошол жака барып өтүшөт. Сварщик, сантехник, электрик 3 багыт боюнча, андан тышкары айдоочулук күбөлүккө дагы келип ушул жерге сабак өтүшөт. Болжол менен бир 50% десек болот, балдарыбыз окуп, дипломун алып кетип атышат. Себеби биз мажбурлай албайт экенбиз, себеби ал жерде төлөмдөр болгондугу үчүн. Ош облусунда жалпы 40 диний окуу жай бар. Алардын 3-өө ислам институту болсо, калгандары окуу борборлору жана медреселер. Зыягүл Болот кызы, Алтымыш Жантемир уулу, Тмедиа, Ош шаары.